Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо алып баруучулар Кемелбек Жуманазаров, Алтынбек Ынтымак, Гүлайым Жаманкулова. Биздин радио толкунубузда сиздер менен кайрадан жолугушканыбызга биз өтө кубанычтыбыз. Бүгүн биз үй бүлөнүн турмушу жөнүндөгү маегибизди улантабыз жана үй бүлөдөгү эң бир олуттуу проблема жөнүндө сүйлөшөбүз. Турмушка чыгып же үйлөнгөндө жубайлардын бири экинчисин өзгөртүүгө аракет кылат. Башкача айтканда өзүнө ылайыктуу кылып алууга аракеттенет. Ушул туурабы же туура эмеспи? Мунун арты эмне менен бүтөт? Бүгүнкү биздин аңгемебиз мына ушулар жөнүндө болмокчу. Кудай жерде жашаган ар бир адамды адашкан жолунан чыгып такыбалыкка алып баруучу туура жолго түшүүгө чакырат. Бул туура жолдун ченинин бири бул Кудайдын мыйзамы болуп эсептелет. Биз аны Тоораттан, Инжилден жана Курандан таап алабыз. Улар жөнүндө биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө сүйлөшөбүз. Биз менен болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Үй бүлөнүн бузулушунун негизги себептеринин бири жубайлардын бири экинчисин өзгөртүүгө аракет кылгандыгында. А бирок биз өзүбүз кандай болсок, ошондой бойдон бизди сүйүп, сыйлаш керек деген ниеттебиз да. Биз өзүбүзгө окшобогон кишилерди кабыл алууга, алардын өзгөчөлүгүнө чыдамкайлык менен мамиле кылууга жана сыйлоого үйрөнүшүбүз керек. Кудай дегенде жерде бири-бирине окшобогон эки адамды, Адам ата менен обо энени жараткан. Алар өзүлөрүнүн сапаттары менен бири-бирин толуктап турган. Ошентип алар бирге алманын эки жартысын кайра бириктиргенде бир жемишти түзгөн сымал бир жанды түзүшкөн. Өзүнүн жубайын кабыл алуу деген эмнени түшүндүрөт? Кабыл алуу деген бул ага сыйга татыктуу болгон адам катары мамиле кылуу керек дегенди билдирет. Бул силер аны ал кандай болсо, ошондой бойдон сүйөсүңөр дегенди билдирет. Мүмкүн силер бул оңой эмес деп айтарсыңар. Албетте, анткени адамда башка бирөөнүн баласыбы же аялыбы ким болсо да анын оюна каршы туруу касиети бар. Бирок тандоо укугун адамга Кудай берген да. Кандайдыр бир маселени кабыл аларда өзүңөргө мындай суроо коюшуңар керек. Жубайымдын маселени башкача чечери мен кабыл ала аламбы? Мен анын башкача көз карашын кабыл ала аламбы? Кабыл алуу бул башканын жетишпегендиктерин моюнга алуу дегендик. Бирок ага жаман маани бербеш керек. Башка бирөөнү кабыл алуудан мурун өзүңөрдү кабыл алууга үйрөнгүлө. Өзүңөр менен макулдукта болуу силерге камкор болууга мүмкүндүк берет. Жана башка бирөөнү өзгөртүүгө да кызыкпайсыңар. Кудай биздин жакындарыбызды өзүбүздөй сүйүүгө насыяттайт. Биринчи кезекте өзүн сүйүү, бирок текебердикке, өзүмчүлдүккө, өзүнө баш ийүүчүлүккө алып баруучу сүйүү эмес. Мындай сүйүү башкаларды сүйө албайт. Ал өзүн гана, өз муктаждыктарын гана көрөт. Ал башкаларга жакшылык кылбайт. Өзүңө кандай мамиле кылууну кааласаң, сен да башкаларга ошондой мамиле кыл деген алтын эрежеси бар сүйүү керек. Бирок бардык учурда жубайыңарга кечиримдүүлүк, мээримдүүлүк мамиле кылыш керек. Элдешүүгө жатпаган бузулгандыктар бар. Буга арак ичүү, тамеки тартуу, акчага ойноо, жаман сөздөрдү айтуу, жалкоолук, тарбиясыздык кирет. Булар үй бүлөнү бактылуу кыла албайт. Булар түйшүктөрдүн дагы көбөйүшүнө алып келет. Дал ушул адаттар сүйүүнүн тазалыгын бузат. Эгер ушундай адаттары бар адам бактылуу болгусу келсе, ал адегенде зыян адаттарынан бошонушу керек. Эми биз жеме тууралуу ой жүгүртөлү. Жеме жана сыноо түйшүктөрдү курчутат. Кыйкым тап жана сыноо үйдөгү жаман абалды туудурат. Бири-бирин түшүнүү жоголот. Бири-бири менен сүйлөшүүнү токтотушат. Мындан балдар да жабыртатышат. Жеме сүйүүнү жок кылат.
бир жолу психиатр кыйкымдуу аялдан минтип сурайт: эгер сиз күйөөңүздү дайыма кемсинте берсеңиз, ал сизди сүйөт деп ойлойсузбу? Жеме кастыкты пайда кылат. А дегенде кастык жемеге ачуу жоопту туудурат, анан ачуусун келтирет. Кезирдикти, жалкоолукту, унчукпастыкты, четтөөнү пайда кылат. Ошентип, кабыл албоону сезген адам кабыл алууну башка жактан издейт. Жеме менен эч нерсеге жетише албайбыз. Жогоруда айтылгандардан биз жеме аркылуу эч нерсе кыла албай турганыбызды түшүндүк. Ал эми кемчиликтерди айтуу керек болгондо аны кантип көргөзүш керек? Кемчиликтерди көргөзүш керек. Муну силерден башка ким кыла алат? Эгер туура эскертүү жасалса, жубайы тарынбайт. Кемчиликти көргөзүүнүн эң жакшы жолу жамандыкка жакшылык менен жооп берүү. Эгер жубайыңар силерди кемситкен сөздөрдү айтып капаланса, силер андагы силерге жаккан мүнөздөрүн айтып мактоону өзүңөргө эреже кылып алгыла. Аны сүйөрүңөрдү айтып, анын жакшы жактарын айтып мактап, ага ыраазычылык билдирип тургула. Бул жерде сага кандай мамиле кылуу кааласаң, сен да ошондой кылгын деген эреже туура келет. Акырында мындай чындыкты сиздерге эскерте кетейин. Эч кимди түздөн түз өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Бул биринчиден. Экинчиден, биз өзүбүздү гана өзгөртө алабыз. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз: +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын окуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Азыр бир нече мүнөттөн кийин Тооратта, Инжилде жана Куранда айтылган Кудайдын мыйзамы жөнүндө руханий ой жүгүртүүлөргө биз сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кудайдын мыйзамынын негизги принциптери Адам пайгамбардын убагынан бери эле ачылган. Бул эрежелерди биз Кудайдын түбөлүк мыйзамы деп атасак болот. Бул принциптер адамдарды туура жол менен алып жүрүү үчүн берилген. Бул жол оңго да, солго да бурулбай, түбөлүк мезгилден бери ушул бойдон калат. Келгиле, кымбаттуу достор, аны Тоораттан, Инжилден жана ыйык Курандын барактарынан байкап көрөлү. Бул принциптерди Лоок тактага Кудай өзү жазган жана Мусага берген. Мыйзамды Кудай өзү жазгандыктан ал ушунчалык ыйык болгон. Бул жөндө биз Курандан окуй алабыз. Биз ар нерсенин сырын ачкан насыяттарды Лоок тактага жазып бердик. Жазуу буйрукту кармап калкыңа жар сал. Асыл нарк асыл сандыгын сактап, ак жолдон тайбай жүрүрсүн. Куран 7-сүрө 142-аят. Бул принциптер 10 осуят деп аталган. Бул түбөлүк эрежелер касиеттүү Инжилде да жана ыйык Куранда да бар. Албетте, анын айтылышы ар кандай болушу мүмкүн. Анткени бир эле чындыкты ар кандай сөздөр менен айтса болот, бирок анын мааниси жана булагы ошол эле бойдон калат. Андемесе Кудайдын түбөлүк мыйзамдарын карап көрөлү. Биринчи осуят. Тооратта: менин алдымда сенин башка кудайың болбойт. Мусанын 2-китеби 20-бап 3-ыр. Инжилде: өзүңдүн кудайыңа сыйынып жана бир гана ага кызмат кыл. Матфейден ыйык Инжил 4-бап 10-ыр. Куранда: жек көрүнүп ээн талаада калбас үчүн Алладан башка кудайды өзүңчө ойлоп таппа. Куран 17-сүрө 23-аят. Экинчи осуят. Тооратта:
Жогорку жактагы асмандан, ылдый жактагы жерден жана жердин астындагы суудан өзүңү элес тутуп аздик кылбагын, аларга сыйынбагын жана кызмат кылбагын. Анткени мен Теңирмин, сенин Кудайыңмын, пайда келтирүүгө тырышкан Кудаймын. Мени жек көргөндөрдү 3 жана 4 тукумуна чейин атасынын күнөөсү үчүн балдарын жазалайм. Жана мени сүйүп, менин осуяттарымды сактагандарды миңдеген тукумуна чейин ырайым кылам. Чыгуу 20-бап 4-6 ырлар. Инжилде мына ошондуктан Кудай аларды өздөрүнүн жүрөктөрүнүн каалоолорунун ыпластыгына берип койду. Алар Кудайдын чындыгын жалганга айландырышып, жаратканга табынуунун ордуна жаратылган нерсеге табынып кызмат кылышты. Римдиктерге жиберилген кат 1-бап 24-25 ырлар. Куранда Алланы айын кепке албагыла. 16-сүрө 76 аят. Аллага шерик тапкандар айтты: эгер Алла кааласа, биз андан башка эч кимге сыйынбас элек. Алланын амирисиз биз да, биздин ата-бабалар да эчтеме тыймак эмес. 16-сүрө 37 аят. 3-осуят. Торатта жөнү жок эле Теңирдин, өзүңдүн Кудайыңдын атын атаба. Анткени анын атын жөнү жок эле айта бергендерди Теңир жазасыз калтырбайт. Чыгуу 20-бап 7-ыр. Инжилде мен болсо силерге айтамын, таптакыр ант бербегиле. Асман менен да болбосун, себеби ал Кудайдын тагы. Жер менен да болбосун, себеби ал улуу падышанын шаары болот. Башың менен да ант ичпе, себеби бир да чачты ак же кара кыла албайсың. Матфейден ыйык Инжил 5-бап 34-36 ырлар. Силерге айтамын, кишилер айткан ар бир бекер сөз үчүн кыяматта жооп беришет. Матфейден ыйык Инжил 12-бап 36 ыр. Куранда Алланын аты керемет, анын атын чакыргыла. Алланы ар түрдүү атап бөйрөктөн ширак чыгарбагыла. Жосунуңарга жараша жоопко тартыласыңар. 7-сүрө 179 аят. 4-осуят. Торатта ыйыкты туш үчүн ишемби күндү эстегин. 6 күнү иштеп өз иштериңди жасагын. Ал эми 7-чү күндү ишембини Кудайыңа арнагын. Ошол күнү сен дагы, уулуң дагы, кызың дагы, кулуң дагы, күңүң дагы, малың дагы, үйгө келген кишиң дагы эч бир жумуш жасабасын. Анткени 6 күндүн ичинде Теңир асманды жана жерди, деңизди жана анда болгондорду бардыгын жараткан. Ал эми 7-чү күнү эс алган. Ошондуктан Теңир ишемби күнгө бата кылып ыйыктаган. Чыгуу 20-бап 8-11 ырлар. Инжилде өзүнүн адаты боюнча ишемби күнү Ыйса ибадатканага келип үйрөтө баштады. Лукадан ыйык Инжил 4-бап 16 ыр. Кудай 7-чү күнү өзүнүн бардык иштеринен эс алды. Еврейлерге жиберилген кат 4-бап 4 ыр. Куранда чындыгында силердин Кудай Алла Таала, ал асман менен жерди 6 күндө жаратып, ааламды өзүнө каратып тагана болтурду. Куран 7-сүрө 52 аят. Силер ишембини бузгандарды билесиңер. Биз аларды жек көрүмчү желмогуз болуп калгыла дедик. Биз муну иштин алдында жана артында сактаныш үчүн эскерттик жана Кудайдан корккондорду насыяттадык. Куран 2-сүрө 61-62 аяттар. Алардан бекем осуят, каттуу ант алдык. Куран 4-сүрө 153 аят. 5-осуят. Торатта Теңириң сенин Кудайың сага берген жердеги күндөрүңдүн узун болушу үчүн атаңды жана энеңди сыйлагын. Чыгуу 20-бап 12 ыр. Инжилде энең менен атаңды сыйлагын. Матфейден ыйык Инжил 19-бап 19 ыр. Куранда жараткан силерди Алладан башка Кудайга сыйындырбас кылган. Ата-энеңер Алладан жакшылык көрсүн. Эгер алардын бирөө же экөө тең карлыгы жетип, пайгамбар жашына барса, аларга төө деп түкүрбө. Үнүңдү көтөрүп кыйкырба. Ыраазылык гана сөзүңдү айт. Куран 17-сүрө 24 аят. 6-осуят. Торатта өлтүрбө. Чыгуу 20-бап 13 ыр. Инжилде өлтүрбө. Матфейден ыйык Инжил 19-бап 18 ыр. Куранда өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө. Куран 4-сүрө 29 аят. 7-осуят. Торатта никени бузба. Чыгуу 20-бап 14 ыр. Инжилде никени бузба. Матфейден ыйык Инжил 19-бап 18 ыр. Куранда ак никени бузуп ойнош күтпө. Анткени бул жыйыркеничтүү ыплас жол, адамдарга арам ой. Куран 17-сүрө 34 аят. 8-осуят. Торатта уурлук кылбагын. Чыгуу 20-бап 15 ыр. Инжилде уурлук кылба. Матфейден ыйык Инжил 19-бап 18 ыр. Куранда өз мүлкүңөрдү өзүңөр чачып, өз дөөлөтүңөрдү өз ара жойбогула.
бирөөнүн энчисине көз арткан ач көз бийлерге жедирбегиле, аларды жакшы билесиңер. 2-сүрө 184-аят. 9-осуят. Тооратта өзүңөрдүн жакындарыңарга жалган күбөлүк кылба. Чыгуу 20-бап 16-ыр. Инжилде жалган күбөлүк кылба. Матфейден ыйгын Инжил 19-бап 18-ыр. Куранда жалалуу жалган сөздөрдөн качкыла. 22-сүрө 31-аят. Калпчылар кан куссын. 51-сүрө 10-аят. 10-осуят. Тооратта жакыныңдын үйүн каалаба, жакыныңдын аялын эңсебе, анын кулун, анын өгүзүн, анын эшегин, жакыныңдын эч нерсесин эңсебе. Чыгуу 20-бап 17-ыр. Инжилде өзгөнүкүн эңсебе, римдиктерге жиберилген кат 13-бап 9-ыр. Куранда башкалардын алдында артыкчылыкка ээ болууну эңсебегиле, Кудайдан жыргал өтүнүп кут сурагыла. 4-сүрө 36-аят. Кымбаттуу достор, бардыгы күнөө кылгандан баштап ар бир адамдын эсебине күнөө үчүн карыз жазылган. Биз бардыгыбыз карыздан жана күнөөнүн кулдугунан бошонушубуз керек. Мына ошондуктан Ыйса ишеним менен сурагандарга өзүнүн күнөөсүз жашоосун сунуш кылат. Качан китептер ачылганда Кудайга ишенгендердин күнөөлүү жашоосунун ордуна Ыйсадагы жашоо жазылат. Жана алар кыяматта эч качан күнөө кылбагандай болуп турушат. Ушундай адам түбөлүк өлүмдөн кандай баа менен бошогондугун түшүнүп туруп, Кудайдын мыйзамын бузуп, андан баш тарта алабы? Албетте жок. Ал күнөөнүн наркын билет жана Кудайга баш ийип жашайт. Бир адам мыйзамды сактоо менен өзүн куткара албайт. Анткени биз баарыбыз күнөө үчүн болгон карызыбыздын азына же көбүнө карабастан тазартууга муктажбыз. Бул дүйнө күрөшкө же өзүмчүл адамдардын талаш тарышына толгон. Биз бүгүн бул тынчы жок дүйнөдөн качып кутула албайбыз. Биз анда жашайбыз. Бирок эч ким бизди Кудайга каршы тарбиялоого катышууга мажбур кылбайт. Кудай адамзатты толук өзгөрүүгө жана ага толук берилүүгө чакырат. Кудай айтканын орундаткан түз жол менен жүргөндөрдү издейт. Мен сага кайрылам, кымбаттуу досум. Жана мени менен бирге улуу Кудайга төмөнкүдөй дуба менен сыйынууга чакырам. О Алла, бизди түз жол менен алып бар. Сенин каарыңа калгандардын эмес, сенин ырайымдуулугуңа ээ болгондордун жана адашпагандардын жолу менен алып бар. Куран Аль-Фатиха сүрөсү.
биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкөңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.